Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарга кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн 5 сентябрь 2023 жыл мен сиздерге Бишкек шаары Кудайберген геология базарына жакын жерден бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Патриция Лумумбай жана Балбан Таймаш көчөсүнүн кесилишинде турам. Бул жерде жаныбызда эле Нур Тилек дүкөнү бар туғандар. Ушул Нур Тилек дүкөнүн арендасына алып, ошол дүкөндүн жанындагы көчө менен батышты карай 200 метр басасыздар. 4-чү көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. 4-чү көчө 1-чи үй болуп калат туғандар. Анан бул жерден шаардын бурч-бурчуна маршруттук автобустар жүрөт. Бир аз эле өйдөн кая жүрсөңүздөр, бул геология базары, андан өйдө жүрсөңүздөр Кудайберген базары, Профсоюз көчөлөрү болуп калат. Эми үйгө жетип калган маалыматты бир чекеден берейин туғандар. Мынакей туғандар. Келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгашка сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Дарек Балбан Таймаш 4-чү көчө 1-чи үй. Так, жанагы Нур Тилек дүкөнү жол болсо Патриция Лумумбай көчөсүнөн батышты карай жүрсөңүздөр 200 метр аралык көргөздү. Яндекс карта. Анан чыгыш чеграмына келип кошунанын могу Пескоблоктон болгон заборуна чейин, батыш чеграсы бул көчөгө чейин угул койдо жайгашкан. И жеринин анты 4 соток, фактически 5 сотоктай бар экен. Жана чол мынакей орто кеңдикте шагыл төшөлгөн. А бул жолдо эле мынакей кенен и бул жака деле мындай шагыл төшөлүптүр тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Кызыл китеп бар и угловойдо жайгашкан. Негиз боюнча үй ээсинин бул жакта магазин иштетүү планы да болгон экен. Бул вакытка чейин пешатратамол помещенияларга магазин салсаңыздар кенен болгодай. Так, андан ары бул жагына негизги кирүүчү дарбазасы. Анан түндүк чек арасы бул жакта бул кошунанын Пескоблоктон болгон заборуна чейин болуп калат. Жалпысынан жеринин анты 4 соток. Кызыл китеп ээсинин колунда. Алсаңыздар сразу эле өткөрүп берем дейт тугандар. Дагы эмне маалыматы? Бул жакта геология базары, Кудайберген базарлары жакын. Анан азыркы учурда бул жерде 2 временкада квартиранты, чоң үйдө деле квартирант жашайт азыркы учурда. Ал чоң үйгө өзүңүз жашап, квартирант киргизгенге деле ылайыктуу. Жана төрүндө бош жерлери деле бар. Азыр видеонун жүрүшүндө маалыматын бир чекеден берем тугандар. Мектеп, садике бул жерде. Профсоюздун жээгинде мектеп бар экен, ошол жака барып келишет тугандар. Бул мынакей түндүк чек арасы бул жерге чейин. Так, андан ары дагы эмне маалымат? Эми коросуна кирип калган маалыматты бир чекеден берейин тугандар. Мынакей бул негизги кирүүчү дарбазасы и бул мынакей коросу. Мондай бош жери киргенде эле, кененге эле машина баткандай жер. Үйдүн чыгыш жагында деле бош жери бар. Анан бул жакта мынакей узун туурасы 12ге жетип болгон үйүбүз. Стенасы саман. Бул жерде сырыч деп ойлоп жүрбөңүздөр. Азыр эле ушуланки менен суу чачылтып мынакей байкалып эле турат, көрүп турасыздар. Ички тарабында көргөзөм. Жана бул жакта 2 квартирант өзүнө киргизе алган мондай 2 временкасы, төрүндө ажатканасы жана бул жакта дагы мондай бош жер. Кааласаңыздар дагы ушул квартиранттар үчүн үйдү улантсаңыздар болот. Себеп базар, бул жерде базарлар жакын. Квартирант жакшы эле кирсе керек, үзүлбөй эле тугандар. Анан бул үйүбүздүн чыгыштарынан көрүнүшү. Сиздерге биринчи болуп чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросун ачып, бул жакта бир чекеден көргөзөм. Электр энергиясы бар, суусу бар тугандар. Бул негизги кирүүчү эшиги. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши. Оң тарапта тамактануучу бөлмө и кухня экен бул жагы тугандар. Так, түз жүрсөк, бул жерде бир бөлмө, түндүк тарабынан терезе. Анан оң тарапта дагы бир мындай чоң бөлмөсү жайгашкан. Чыгыш тараптан терезе орнотулган тугандар. Мына ушундай. И андан ары бул жакта дагы бир бөлмө. Анан кире бериште ракайын орнотулуп чыгарылыптыр. Бул жагы мындай зал экен тугандар. Батыш тараптан терезелер, көрүп турсаңыздар ремонт. Андан ары тугандар бул жакта мынакей временканын бирөөсү. Ал временкада квартирант жок экен, бирөөсүн көргөзөйүн, экинчисине келгенде өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Мынакей ушундай чоң 2 бөлмөлүү мындай временка, ички тараптан ракайын орнотулуп чыгарылыптыр тугандар. Бул жакта мынакей потологу пластик. 2 квартирантты өзүнө киргизе алат тугандар. Так.
Андан ары. Окей, бұл үйіздің шығыш тарабы. Бұл жандылы бош жер қалсаңыздар жер жемеш бақ. Дағы ошол квартираның вантастары баня сана саластары әркет алған адам өзінің қаласы. Окей, бұл үйдің участоктан шығыш тараптан көрініші. Так, бұл үйдің басы туғандар 38 000 доллар сұратып тұр, үй иесі. Анан дағы біраз сүйлөшүү болот. Анан контейнер бар, туғандар ал контейнер өзүнчө баланат. Эсин номери экранда жана описанияда, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар.